Кечиресиздер, составында спирт бар, колтукка сүртө турган каражаттар жөнүндө сурайын дегем. İştetse болобу ошону сүртүп алып намаз окуса, намаз өтөт. İşte. Духи атырлар жөнүндө суроо бар эле. Составында спирт бар дегеним угуп, көптөн бери колдонбой, айыз келген учурларда гана колдонуп, намазым ошол атырды деп өтпөй калбасын деп, мен чет өлкөдө Куран курсунда окуйм. Ишеничтүү устаздарымдын бирөөсүнөн сурасам, боло берет деди. Ошого ишене албай жатам. Сиз жооп берсеңиз, ушуга точка койсом жакшы болмок. Аял киши экенсин, күйөөңө жагыңың келет экен. Беркиндей мисктер эч жакпай койду. Кымбатына чөнтөк чыдабайт дейт. Жок болот. Мына французский мистер тияктагы немелерден, духилерден, составында спирт бар немелерден дезодорант, духилерге фатва берилген, жайыз деп. Чын биздеги баягы урпада таргандай экен да. Арабтардын мистерин ошол жактагы алар колдонгон көбүнө мисалы башкачараак көрүнөт. Туура. Бир немен айтайын. Атыр ушундай белек кайтарылбаш керек. Бир. Экинчиден атыр анча чөнтөк чыдап айтат го. Канча кымбат болса, кыямат күнү сурагы жок. Башкаларга кымбатына сурак бар. Атырдын кымбатына сурак жок. Аллах. Устазы айтат эле. Салам алейкум, суром. Мамам жолук салынуума каршы, бирок мен салынып алдым. Дагы да жакшы болуп жатат. Көзүнчө салынып жүрө албай жатам үйдө. Эмне кылсам болот? Бардык нерсечи акырындык менен болот. Кудай кааласа барды көнөт. Кичине сабырдуулук керек, убакыт керек. Анан албетте кулк менен өзүбүз жакшы болуш керек, жакшы кызмат кылып. Иншалла жолук бардыгына өтөт. Мен жолдошум менен жашабаганыма 5 ай болду. Ортодо 2 жаш кызыбыз бар. Менин жообумду берген биринчи да дейби, бир да дейби. Берген кызымды бербей атат. Жообумду кызымды бербей атат. Эми болсо нике кыйдырабыз, жашаймын деп атат. Кайненем болсо көнбөйт. Эмне кылайын? 2 жаш кызыңар бар. Тугандар мындай да. Алла Таалам ушунча машалла күн, ушунча ай, ушунча жыл жашоо берип 2 кыз берди. Сабырдуулук менен эле ушулар тарбия кылып, дагы бала чакалуу болуп, ортодо кылдыйөөдө болуп турат. Заман ушундай азыр, нервтер жука, кечиримдүүлүк менен сабырдуулук керек. Акырын баш кошконго жетпейт. Ажырашып кеткенде эле жакшы болуп кетет дейсиңби? Ал деле ошого окшогон бир кыз табат, бул деле ошого окшогон бир күйөө табат. Ушуга чейин болгондон кийин сабыр кылыш керек, алхамдулилlah. Раз Алла Таалам нике гайып кылып башыңарды кошуп 2 перзент бердиби? Кудайга шүгүр. Жөндөн жөн эле бар. Кыскасы айтканда кичпейил болуп кечирим сурап койсо, бардык жерде өтөт. Ошо кайнене ошондой болуп атабы? Кичпейил болуп кечирим сурап эле. Менен кетсе кечирип коюңуз деп, жакшы кызматын кылып, мындай патаны алып, Кудай кааласа. Жарашкыла. Ассаламу алейкум, сураныч аягына чейин толук окуп чыгыңчы. Мен азыркы учурда Россияда иштеп жүрөм. Мен айына 1 күн эс алам, башка күндөрү 12 саат иштейм. Күйөөм ар жекшемби эс алат. Мен иштеп жүрсөм, күйөөм дем алган күнү квартирадагы күйөөсү менен ажырашып кеткен аялды ээрчитип алып, магазинге барыптыр. Эмнеге эри жок аялды эмне үчүн ээрчитип барасың десем, баргандан кийин өзүнчө продукта кыла бербейсиңби? Мен дем алганда квартирадан чыкпай, кечке уктайсың. Мени ээрчитип чыкпайсың десем, эмне болуптур барсам, колуңан эмне келет барса, жок жерден мени күнөөлөйсүң. Ажырашайлы, сен эр бол, анда мага талак бер дейт. Көңүлүм калды, мен күйөөмө жардам кылайын деп иштесем, 4 балдарымды таштап алыста, ал башка аялды ээрчитип жүрсө, үйгө Кыргызстанга кетким келди, балдарыма кете берейинби же? Айтыңчы, эмне кылсам болот? Күйөөмө да насаат айтып коюңчу. Ушу кылганы туурабы? Өзү 5 убакыт намаз окуйт. Астагфируллах ва атуб. Тугандар мындай, акыркы күндөрү 5 убакыт намаз окуган, сакал койгон, узун кийинген, анан кийин кылган иштери рекет экен да.
Анан кылган иштери адамдарды ушундай кандай десем кордоп, акча салык салып, аялдарым болсо эми тооба кылдым, ал намаз окубаган кишиден деле билбейм кандай экенин тооба. Туган намазыңыз Алла үчүн. Бир билиңиз, намаздын тарбиялай турган укмуш касиети бар. Эгерде сиз намазга көңүл бурсаңыз, ушундай кылып биринчи намазды жаманаттуу кылып, экинчиси бул намазы туура, намаздын акыйкаты бар го, ал башка нерсе туган. Күнөөдөн токтото албай атса, ал өзүнүн нафсисинин үстөмдүүлүгү, намаздын жөнүндө сүрөтү, намазга эч сөз тийгизбеш керек да. Экинчиден мына эми бул кылганы туура эмес. Ошон үчүн кыздар бияктан бала чакасын таштап кеткен, тиричилик деп 12 сааттан иштеген, анан келип алса, анан кийин бул дагы намаз окуп башка катындарды тияка бияка алып барып жүрсө, пайгамбарыбыз айтканда, мен үммөтүмө эң оор сыноо бул аялдын сыноосу деген да. Башка нерселерди таштап, бирок ушул зынаны же болбосо зынага жакындаган нерселерди ташташ кыйыныраак экен да. Ушуга көп сыналат экен да, үммөт көп фитнасы ушудан экен. Ошон үчүн туугандар, иншалла bundan сактанайлы. Жараткан Алла субханаху ва тааладан сурайлы. Бирок сизге эмне дейт элек? Азыр караңызчы кандай сабырдуу неме. Иншалла Кудайым буйрса кечиримдүү болуп, күйөөңүзгө да инсаф тоофик, өзүңүзгө дагы 4 баланын немеси бар экен. Өткөндүн баардыгына түкүргүлө дагы. Афалла амма салаф, өткөндү Алла кечирсин деп, будан аркы бүгүнкү күндөн баштап жаңы жашоо, таква жашоосу болду. Кудайдан корккон жашоосу. Алла Таала ошондон кийин береке берет туугандар. Үйгө береке берет. Эркекке дагы, аялга да чоң эскертүү. Эркектин аялы туруп башка аялдар менен, субханалла, бул өтө чоң күнөө туугандар. Кичинекей күнөө эмес. Кур'ан-ы Каримде бунун жазасын уктасаң коркосун. Бул жашоо менен коштош керек болуп калат да. Ошондой эле аялы бар, күйөөсү бар аялдар дагы. Башка эркектер менен сүйлөсө, андай мындай кылса, жок. Туугандар, мындай пайгамбарыбыз айткан, силер башка аялдарга кандай болсоңор, аялдарыңар башка эркектерге ошондой болот дейт. Ошон үчүн иншалла мына жерде үй бүлөнү жакшы кармап, алхамдулилlah Таалам берген сиздин жарыңыз бар, адал ак никеңизде бар, перзенттериңиз бар, арам жолду эмне кыласыз? Арам жолго барасыз. Ошон арамдыгычы, арамдык, утурумдук бир кыпындай, ага бериле турган азап океандай. Ошондой арамдыктын бир кыпындыгы жөн эле кичине эле убакыт өтүп атат. Рахаты бир аз эле учур. Бирок азабы кандай экен? Түбөлүктү калат. Андан кандай оорулар, кандай деген, Кудайым сактасын, зына көбөйгөндө ата бабаларыңар укпаган оорулар көбөйөт деген. Бул жаман нерсе турган. Ошон үчүн иншалла Таалам баарыбызга тоофик берсин.